Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев сот тутумун санариптештирүүдөгү актуалдуу маселелер боюнча кеңейтилген жыйын өткөрдү. Ага жогорку соттун төрагасынын орун басарлары, санариптештирүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү болгон судьялар жана жогорку сотко караштуу сот департаментинин өкүлдөрү катышты. Бул жылы 26-жылы кандай иш-чараларды биз жүргүзүшүбүз керек, эмнелерди биз бүтүрүшүбүз керек. Жыйында сот тутумун санариптештирүү жаатындагы курч көйгөйлөрдү камтыган маселелер көтөрүлдү. Атап айтканда санариптик чечимдерди күнүмдүк пайдалануу, техникалык коштоо жана башкаруу маселелери талкууга алынды. Катышуучулар Кыргыз Республикасынын санарип өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги, Түндүк ачык акционердик коому жана укук мамлекеттик ишканасы менен биргелешкен жыйын өткөрүү менен сот адилеттигинин муктаждыктары жана милдеттерине шайкеш келген туруктуу санариптик чечимдерди камсыз кылуудагы толук мүмкүнчүлүктөр боюнча бирдиктүү иш-чараларды көрүү пикирлерин ортого салышты. Соңунда сот отурумунун жүрүшүн аудио жана видео жазууга милдеттендирген, кылмыш жаза процесстик кодексине киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргенин эске алуу менен аныкталган маселелерди ыкчам тартипте жөнгө салуу боюнча кечиктирилгеч чараларды көрүү зарылдыгы боюнча чечим кабыл алынды.